кайсы падышачылык, кайсы мамлекет болбосун мурда аянты жери чоңдугуна байланыштуу ага баа берилет эле да, ал мамлекет күчтүү деп. Ошол эле Усманилер, ошол эле башка учурдагы мамлекеттер жери кеңдигине жараша. Себеби мурда жер элүү ана мамлекетти чоңойтуу, мамлекет күчүнүн билдирет эле. Бүгүнкү учурга келип, илим техника өнүгүп, мындай кичинекей эле нерселер адамды өлтүрүп коюп атат да. Ошо курал-жарак. Курал-жарак менен ойношпогун дейт. Куралда ичинде ок жок учурдаган ок бардай мамиле кылгын дейт. Бул маселелер жөн айтылган эмес. Айтайын дегеним, бүгүн илимде башта күчтүү болушубуз керек. Билеги бар бирди жыгат, билими бар миңди жыгат деген бекеринен эмес. Бүгүн АКС'ти бир адам ойлоп таап койду, ал миллиондогон адамды өлтүрүшүнө себепчи болуп атат, туурабы? Бир адамчы 1000 күчтүү физически болбосун, бука болуп кетпесин, тренировканы жыртып таштабасын, ал баарыбине бир эле ок коюлуп калат. 1000 күчтүү болбогон, ушул бир эле ок коюлуп каласың. Айтайын дегеним, урматтуу мекендештерим, биз бүгүн илим билим жаатыга басым жасашыбыз керек. Бул дегени октон корк, мындай нерселерди кылбай кой деген эмес, спорт таштап кой деген эмес. Спортсмен менен спорт менен машыккан урушуп кетсе, баары спортсмен баары жеңип коет, туурабы? Спортсмен жеңилип калат баарыбир. Ошондуктан мекендештерим, кенен ойлонуп, илим билимге, техникага басым жасашыбыз керек бүгүн биз. Жеңилбешибиз керек. Ар бир тараптан мамлекетибиздин өнүгүшүнө салымыбызды кошушубуз керек. Дыйкан дыйканчылыгын кылсын, экономист, бухгалтер сонун кылсын, келтирип кылсын. Бирөөнүн сактап, бирөөнүн кыйбат кылып береке таппайбыз. Бүгүн ар бирибиз өзүбүздүн кесибибизде өзүбүзгө жараша ишибизди кылсак, Кудай таалам биздин мамлекетибизге береке берет. Салам алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.